Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. Ар бейшембе саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы. Саламатсыздар, ардактуу достор. Тумар радиосунда эфирде Эркинбаев программасы. Студияда Эркинбаев. Демек биз баштайбыз. Тумар ТВдан да көрсөңүздөр болот, ардактуу достор, бизди. Бүгүн куттуу студиябызда Кыргыздын татынакай ырчы-кыздарынын бири нон-стоп дуэтинин экс-солисткасы, учурда жеке аткаруучу Чолпон Талипбек. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшымын. Аман-эсен келип алышыңыз менен? Ооба, рахмат. Манайлар баардыгы жакшы? Баары жакшы, бирок толкунданып жатам. Толкунданбаңыз, коркпоңуз. YouTube'дан көргөм силердин программаңарды. Коркпоңуз, толкунданбаңыз. Биздин берүүдө баардыгы ачык айрым айтып беришет. Аракет жасайын. Эч кандай сыр калбаш керек, угарман, көрөрмандардын ортосунда көпүрө бололу. Алар кызыккан баардык маалыматтар буюрса эфирден жаңырат деген ойдомун. Чолпон, эң алгач программага даярданып жатып, мен билесиңби кандай фактыга токтолдум көрсө, сен кичинекей кезиң, төрөлгөн маалың, кайда төрөлгөнсүң, кай жердин кулуну болосуң, ушул тууралуу таптакыр маалымат таба алган жокмун. Бар болгону тайнеңдин колунда чоңойгонуңду билем. Ооба. Эмне себептен тактасак болобу? Мен өзүм Кант шаарынан болом. 9-класска чейин биз Кант шаарында турганбыз. Менин үй бүлөм абдан чоң, абдан ынтымактуу. Анан кийин эле 9-класстан кийин биз Бишкекке көчтүк. Үй бүлөм жөнүндө айтып кетсем, 3 сиңдим бар. Айсулуу, Мадина, Медина. Дагы эмнени айтып берсем? Билбейт экенсиң мындай моменттерде. Таластын кызы болосуң да, бул нерсени эмнеге жашырасың? Жашырбайм деле, бирок мактанбайм. Ушундай болуп калды, тагдырга байланыштуу. Ата-энем ажырашып кеткен. Биз кичинекей кезибизде эле. Канча жашта эле? Мен анда 1-класс болчумун окшойт. Четилерде Айсулуу ошондо 5-те, Мадина, Медина 2-де, ушундай кичинекей эле болчук. Талас менен байланыш аз болду. Билбейм, кээ учурларда азыр деле Айсулуунун үлпөт тою болуп калат. Үлпөт тоюна келгенде кичине таарыныштарын айтышты. Эмнеге бизди катташпайсыңар, бирок бул бизге карандуу эмес да. Силердин көзгө карандуу эмес. Ооба, өздөрү мындай улуу болгондуктан өздөрү келип биз менен катташып, же келип бизди алып кетип, чоң апа, чоң аталарга. Мен ойлойм, бул жерде менин апамдын күнөөсү жок. Бирок ошол учурда ушинтип айтышат да, Индира катташтырбай койду деген нерседен мындай башкача сезим болот экенсиң. Анан кийин туура эмес кабыл. Таластагы туугандарга таарыныч бар экен да, демек? Кичине бар, бирок азыр мен иштеп жатам. Таарыныштар өзүңө гана зыян алып келет дегенге ишенем. Азыр көп нерсе окудум ушул тууралуу. Ошондуктан таарыныштар болбош керек. Ооба. Жакшы, өзүң тарбиялайт экенсиң да. Ооба. Чолпон, Таласта туугандар көппү? Туугандар бар, бирок каттуу катташпагандан кийин мындай азыр көрсөм деле балким чоң атамды тааныйм. Чоң апамды тааныйм, мындай башкалар тааныбайм деле болуш керек. Анткени акыркы жолу Таласка барганымда кичинекей эле кыз болчумун. 7 жашта экенсиң, 1-класс. Көп нерсе эсиңде болсо керек, Таластын өзү, үйүңө. Жок, биз кандай болуп калды, мен Таласта төрөлүп өскөн жокмун да, Кант шаарында эле төрөлүп өскөнбүз. Анан кийин бир нече жыл, 1-2 жыл мамам Мадина менен кош бойлуу болгондо Таласка барган, ошол жакта жашап, анан кийин мындай урушуп, балким билбейм, кайра келген. Макул, алардын ортосундагы мамилени биз билбейбиз, чын айтканда, ошол кезде 7 жашта атаңды жакшы эле эстеп калсаң керек, билип калсаң керек, Ооба. Жакшы эле билем, билесизби? Ал кандай ата эле? Ата катар жакшы, биз менен мындай бир жака апарып, балык кармаганы апарып, ушундай көп нерсе эсимде. Жакшы көңүл бөлчү турбайбы? Көңүлдүү бурчу эле, ооба.
бирок мындай тагдырга байланыштуу мен азыр айта албайм да, ал эки мындай адамдын ортосундагы болгон мамиле. Экөө чыгарган чечим. Ооба. Анан кийин бир нече жыл катташпай калгандан кийин бир жолу Non-Stop дуэти менен биз Москва шаарына барганбыз, Лужникиде концерт койгонбуз. Ошондо күтүүсүз болду мага. Ырдап бүткөндө атам сахнага чыгып гүл берди. Кандай сезимдер болду? Мен ыйланып келип кетти, билбейм. Мындай коркуп да кеттим, ыйланып да кетти, билбейм, башкача сезимдер болду. Сону сезим азыр да атаң жөнүндө айтып атам, көзүңө жаш келип атат окшойт э. Сен атаңдын кызы белең? Жок, апамдын. Мүмкүн алдап атасың сен өзүңдү. Бирок кичинекейиңде келе азыр ачык эле сүйлөшөбүз. Сен атаңдын кызы окшойсуң да ошол кезде. Жок, ар бир балага ата керек деп ойлойм. Ошон үчүн балким ушундай сезимдер. Макул, өзүңдү колго ал, Чопа. Non-Stop дуэти тууралуу айтып калдың, теманы башкага буралы. Лужникиде концерт койдуңар дегенде, силер концерт койбогон жерим болгон жок окшойт э. Европаны да кыдырып жүрдүңөр концерт коюп. Германияда концерттериңер эсимде. Жырга лайф деген дагы теле долбоор болду. Кыскасы сен үчүн абдан ийгиликтүү бир долбоор болду. Ооба. Non-Stop. Чын эле. Ал сенин жашооңдо тагдырында кантип пайда болуп калды эле? Эми кастинг болгондугун бардыгын укканбыз. Күттүң беле ушундай тагдырдан белекти? Мен ишенгем, албетте мен чоң сахнага жетем деп. Анткени мен кичинекей кезимден эле кыялданчумун. Мен ырчы болом деп. Мен ким болосуң дегенде мен ырчы болом дечимин. Бирок биздин үй бүлөдө баары эле ырдайт. Тайтам, тайнем дагы жакшы ырдайт, апам дагы сонун ырдайт. Баары музыкалдуу да. Бирок эмнегедир кичинекей кезимде ырдайсың деп коюп, анан кийин кичине чоңойгондо каяктагы ыр, кел окуйсуң, кызылга бүтүшүң керек, окуу жөнүндө гана ойлошуң керек деген сөздөр пайда болуп баштады. Анан кийин бирок Non-Stop'то иштеп баштаганда колдошту. Эң негизгиси. Анткени мен командам эң мыктуу болду. Кай жакка барбайбыз, мындай ишеним сезим болду. Ишенип кое беришет. Ооба, ишенип кое беришет. Мен абдан таң калгам. Өзүм мындай үйдө өскөн бала болчумун. Лагерге да барбай. Үйдөн чыкпаган, дискотеканы билбейм. Жаңы жыл болгондо сөзсүз барат да баары дискотекага. Анан кийин чолпон бүгүн дискотека барат дегенде үйдө башкача атмосфера. Эрте кел, анан кийин дагы Антына кое берип калышты. Non-Stop болгондо силер күндүр түндүр гастролдоп жүрдүңөр го. Мен дагы таң калдым да, ошондо тайтам айтты: "Сен чоңойдуң, өзүң билесиң, бирок биз сага ишенебиз. Ошол эң жакшы нерсе деп ойлойм. Чын эле мындай чектөө койбой, ишенген адамдарың болсо, алардын ишеничин мындай актаганга аракет жасайт экенсиң. Чын эле. Алардын ишеничин актадыңбы? Аракет жасап жатам азыр деле. Азыркыга чейин. Ооба. Кандай жакшы. Ардактуу угармандар, бүгүн бизде конокто Чолпон Талипбек. Өзгөчө баарлашабыз деген ойдомун. Азыр рекламалык тыныгуу экен. Андайын ургабыз. Жолугушабыз Тумар ТВ, Радио Тумар, биз менен бирге болуңуз. Эфирде Эркинбаев программасы. Ардактуу угармандар, бул эфирде Эркинбаев программасы. 12:14 Бишкекте бизде конокто Чолпон Талипбек, жеке ырчы, Non-Stop дуэтинин экс-солисткасы. Сен дайыма Non-Stop менен байланыштырып айткан ачууң келбейби? Жок, мен Non-Stop'ту дагы деле жакшы көрөм. Чын эле менин жашоомдо чоң орун ээлеген бул Non-Stop дуэти. 8 жыл. 8 жыл. Билинбей эле өттү, чын айтайын, 8 айда эле. Ошол убакытта мен окууга жаңы кирип баргам, анан кийин окуумду бүттүм, анан кийин көп эле жакшы нерселер болду. Эмне таптың? Дүйнө кыдырдың, көп жерлерде концерт койдуң. Өзүмдү таптым. Эң негизгиси кыялымды, кичинекей кезимдеги кыялымды орундаттым. Мен чын эле ыраазымын менин продюсерим, менин менеджерим, менин командама. Non-Stop'ко ыраазы экенсиң. Non-Stop'ко абдан ыраазымын. Мынчалык жакшы көрсөң Non-Stop'ту эмнеге тарап кеттиңер? Көп эле факторлор болду. Биринчиси, чын эле 8 жыл бул 8 ай эмес. Көп эле убакыт. Ар бир адамда өзгөрүүлөр болуш керек. Өнүгүү болуш керек. Мүмкүн чогуу биргеликте өнүкмөксүңөр. Балким, бирок ошол моментте, ошондой момент болду, биз ушундай чечимге келдик. Ага өзүнүн себептери болду.
Билсек болобу бизге себептерин? мындай ырларга башкача ар кандай көз караш болуп калды команданын ичинде. Мурун Түшүнбөстүктөр болгон турбайбы? болуп калды. Анан кийин Уруштуңарбы? урушпай, талашпай эле жакшы мамиледе коштошууну чечтик. Туура чечим деп ойлойм. Азыр өкүнөсүңбү баары бүтүп калганына? Жок, өкүнбөйм. Бирок ошол өткөн убакытты ар дайым мындай жылуу сезимдер менен эстейм. Нон-стоптон кийин кандай болот сенин кийинки планкаң, кандай максатка жетесиң, кандай мараны өзүңө белгилеп алдың? Пландар көп. Азырынча чын эле жарым эле жыл өттү, жарым жылга жетпей эле. Толугу менен түшүнө элекмин кайсыл направленияда жүрүш керек. Азыр өзүмдү издөөдөмүн. Бирок баары жакшы болот деп ишенем. Буюрса баардыгы жакшы болот. Эң башкысы тынымсыз аракет болсо кылып жатам. аянан чыгасыз деген ойдомун. Жакындарыңыз, үйдөгүлөр кандай кабыл алды нон-стоптун таркашын? Ой, менин жакындарым эң жакшысы айтышат да, кандай гана чечимге келбейсиң, ар дайым сени колдойбуз. Сага өзүң жакшы билесиң деп. Бул нерсе сенин жашооң, бирок биз мындай гана кичине жардам бербесек, чечимдерди өзүң кабыл алышың керек. Чын эле бул оор чечим болду. Сен ошондо чечимди кабыл алдыңбы? Жок, биз баарыбыз. Мен ойлотпоймунбу баардыгы чолпон эмне улантабызбы улантпайбызбы деп. Элестетесиз. Жок, мындай бир моментте эле баарыбызга эле ушул келди да. Ушундай болуп калды. Мүмкүн тажагансыңар бири-бириңерден. Балким жөн эле отпуск керек болчу. Кээ бир учурларда ушинтип ойлоп калам. 8 жылдан бери чогуу жүрүп, анан кийин бир жака барсаң дагы чогуу, Бишкекте деле чогуу. Анда отпуск кылбайт белең. Мүмкүн тажап эле калгандырсыз. Ошол учурда отпуск деген Аны да укуңар келбей калыптыр да. Ооба, мындай кечкимге деле келген жок экен. Урушуп эле кеткен окшойт. Жок, урушкан жокпуз чын эле. Тажап калгансыңар Балким жөн бири-бириңерден. эле чарчап калдык. Мүмкүн. 8 Мүмкүн. жыл аралыгында нон-стопто көптөгөн ийгиликтер болгон экен. Жакшы, бактылуу көз ирмемдер болуптур. Жагымсыз учурлар болду эле? Жагымсыз учурлар десеңиз, мындай эстебейт деле экенмин. Негизи эл көзүндө жүргөн кыздарга, ырчы кыздарга, мырзалардын өзгөчө көңүл буруусу байкалат, телефон чалышат. Нон-стоп ырдап жүргөндө сизге сунуштар айтылды беле ар кандай? Мен продюсерлериме рахмат. Андай сунуштар азыр айтышат. Ушундай сунуштар болгон, анан кийин кандай сунуштар? Чолпондун жеке номерин бергиле, анан кийин жибербесеңер сүйлөшөбүз дегендейчи. Бирок продюсерлерибиз мага чейин жеткизбей эле, мен коркпош үчүн балким жеткизбей эле бүтүрүп коюшчу. 8 жыл аралыгында сага эч ким тийишкен эмес. Жок. Мен жанымда 3 мырза болсо киминдай тийишмегиле. Азырчы? Азыр деле командамда менеджерим бар, ишеничтүү адам. Ошондуктан мен мындай коркпойм. Чолпон, эч ким саунага чакырып көргөн эмес беле? Кечирип кой, эми то мындай суроону Мага ушундай зат жакпайт атам да, да. жиним келет. Чын эле ушундай стереотиптерден. Бир учур болду, жалгыз иштеп баштаганымда жеке номериме чалышты. Мен менеджеримдин номери бар. Ошол жака Инстаграмда жок, менин личный номериме чалып, сүйлөшөлүк деди да. Ал ким экен? Бирдеме деп айтты. Атын анан кийин мен айттым, бүт суроолорду менеджер менен чечип алсаңыз болот десем. Жок, сен менен сүйлөшөйүн деди эле. Сен азыр нон-стопто ырдабай калбадың беле дейт. Ооба, ырдабай калдым. Баарын билет экен да. Эмне болду десем. Мен президент аппаратынан болом. Сага спонсор болгум келет. Президенттин аппаратынан чалып спонсор болом деген экен Жиним да. келген катуу. Мен эч кандай спонсорлорго Муктаж эмессиң. Муктаж эмесмин. Мындай сунуштар менен чалбаңыз деп турупкан коюп койгом. Болду, андан кийин чалган жокпу? Анан блокко салып салгам. Чын эле кереги жок да демерчи. Мен ушундай чын эле жиним келет. Кандайча вот стереотиптер ырчы болсоң эле ушундай мындай жеңил ойлуу, эчтекени билбеген айым деп кээ биркилер ойлошот. Жеңил ойлуу деп ойлогонуна ачууң келет экен да. Бул стереотиптин пайда болушуна ким күнөөлүү? Ошол эле ырчы айымдар эмеспи, кыздар эмеспи? Ырчы айымдар эле. Же мырзаларбы? Бирок билбейм, баары эле күнөөлүү го. Баары күнөөлүү. Ооба. Мырзалар да анын ичинде. Мырзалар деле ушундай сунушту өзүнө
позволять эткен мырзалар деле мындай кандай мырзалар мен үчүн жөн эле чолпон ай элестетип көрбөсү мүмкүн чын эле жакшы демөөрчү болсо, эч кандай начар ою жок, жөн гана демөөрчү болсо. Мен эстеп кетпедимби, бир жолу ооруп аткам, кышында болчу, эсимде жок, 2 жыл мурунку нон-стопту ооруп аткам. Анан кийин Мирбек байке чалып калды, Атабеков. Анан кийин чолпон кандайсың деп мен даже карабаптырмын да кандай номерден, домашнийби кандай, жөн эле саламатсызбы Мирбек байке десем, биз сүйлөшпөдүк беле, ыр жазбайлыбы деп, сенин продюсериң менен Канат байке сүйлөшүптүр, ошол жөнүндө сүйлөшөлү десе, мен айткам да, продюсер менен эле чечип алыңыздар, мен билбейм ал тууралуу, баарыбыз чогулуп эле чогулуп чечели дегенде, жакшы. Анда мен башка суроо менен келдим эле, бир байке сага спонсор. Жок, Серге. Сөйкө мен аркылуу берейин деди эле. Ошол сөйкөнү каяктан бере алам деп атпайбы? Мен Мирбек байке Мирбек Атабеков сага чалып атат. Ооба, чалып атат. Анан кийин кызыктын баары. Мирбек байке мен чын эле башкача болуп кеттим да. Мирбек байке андай сунуштарды мага айтпай эле коюңуз, мага демөөрчү кереги жок десем, Мирбек байке чолпон бул абдан жакшы адам, каалаган жагына барасың, каалаган нерсеңди сатып берет деп айтты да. Мирбек Атабеков сага айтып атат. Мага айтып атат. Мен айттым, Мирбек байке, мен азыр сизге катуу таарынам. Бул мындай ортобузда болгон сөз болбогондо кылып эле унутуп коелу деп айтканда, кол чабуулар болуп, бул радиосу, бул тамаша тор болду деп ушундай болду да. Демек сага демөөрчүнүн кереги жок. Кереги жок. Элестетсең, Мирбектин айтканы чын болуп, жакшы бир байке чыкса, каалаган өлкөңө бармаксың, сонун ырларды жаздырмаксың. Мен ойлойм, бул туура эмес нерсе. Моралдык принциптарым, өзүмдүн моралдык принциптарым бар, жашоо принциптериме туура келбейт. Ошондуктан мен баарына өзүм жеткенге мүмкүнчүлүгүм болот. Чарчабайсыңбы? Чарчабайм. Өз жактырган кесибим менен алек мен чын эле өзүмдү бактылуу деп сезем. Анткени чын эле бул жашоодо өз кесибиңди табуу, өз ордуңду табуу кыйын. Ошол орунду табып иштеп жашаган адамдар бактылуу деп ойлойм. Чолпон, макул, иште ийгилик каалайбыз, өзүң көп ийгиликтер жарат буйруса. Кайсы бир күнү убакыт өтүп атат да, туурабы? Кайсы бир күнү сага мындай сунуш түшсө, жакшы адам, абдан сонун жакшы адам колунда бар, сен мага экинчи жубай бол десе, кандай кабыл аласың? Жашырып мен болобу? Азыр Орто Азиянын ичинде Кыргызстанда дагы ушул экинчи жубай эле, үчүнчү жубай болуп популярдуу ырчы, телеалпаруучу болуп жүргөн кыздар абдан көп. Расмий, бул демөөрчүлүктүн расмий бекитилген бир формасы. Бул ар бир айымдын өзүнүн тандоосу бул жашоодо. Мен аларды жаман деп айта албайм. Балким алар бир муктаж бул нерсеге, бирок өзүм гана жөнүндө айта алам. Бул нерседен алысмын мен. Анан кийин менин жашоо принциптериме туура келбейт. Таптакыр туура келбейт. Ооба. Жакшы. Апаң тарбиялаганда сени ушундай? Ооба, апам, тайнем орус тилчи, адабият сабагын берчи мектепте. Тайтам гос мамлекеттик кызматта, ооба. Анан кийин билбейм, ушундай принциптер менен тарбиялашкан бизди. Мен ыраазымын чын эле. Катуу кармаган окшойт. Катуу эмес. Билбейм, негедир бизди катуу урушкан деле учуру жок болчу. Бирок ушундай чоңойдук. Мен ыраазымын, мен азыр сиңдилеримди деле карап, анан кийин дагы мен үчүн ар дайым маанилүү болчу, кандай мен өзүм көрсөтө алам менин сиңдилериме, пример боло алам. Үлгү боло алам. Ошол нерсе мен үчүн ар дайым биринчи планда болчу. Эң биринчи орунда. Жакшы. Орусча, кыргызча сүйлөп атканда бир аз кыйналып калып атасың. Бул нерседен уяласыңбы? Уялам. Чын эле аракет жасайм. Китептерди окуйм, бирок мындай чөйрөдө өсүп калганыма байланыштуу эркин өз бүткүл оюмду айта албайм. Бирок азыр бунун үстүндө иштеп жатам. Чын эле бул эң маанилүү нерсе. Биз кыргыз болгондуктан албетте кыргызча сүйлөшүбүз керек.
азыр аракет кылып аткан экенсиң да. Ийгилик каалайлы ардактуу угармандар. Бүгүн бизде конокто Чолпон Талепбек, Non-Stop дуэтинин экс-солисткасы, азыр болсо жеке ырчы, эки ыр жаздырдың, ооба. Non-Stopтон кеткени. Ооба. Ишүүсүбө жана көрөм Көрөм жигит. жигит. Жагабы? Жакпаса жаздырмак эмесмин. Чын эле Өзүңө кандай баа бересиң? Мисалы үчүн, менин оюмча сен өзүңдүн ишиңе, кылган ишиңе анализ бере алган инсандардансың. Жарым жыл аралыгында Чолпон Талепбек азамат болдубу? мындан да жакшы результатка Жетсе болмок? Жетсе болмок. Бирок чын эле ал учурда мен эчтеке кылбай калсам, балким депрессияга кетип калмакмын. Ошондуктан мен бүт күчүмдү чыгармачылыкка жумшадым. Ошол эле контракт бүткөндө эле бир 2 жумадан кийин эле ыр жаздырып баштадым. Ищу тебя. Анан кийин бүткөндө эле кайрадан эле клип тартып баштадык. Анан кийин клиптин монтажы болду. Анан кийин ушинтип эле чыгармачылык процесс болуп кетип, анан кийин кайгырганга деле убакыт болгон жок. Мындай кийинки учурларда албетте ностальгия болгондо ыйлайт экенсиң да. Ыйладыңбы сен? Кыз киши болгондуктан мындай Non-Stop'ту сагынып. Жок, жөн эле сагынбай эле, балким сагынып, бирок жөн эле кандай ийгиликтерге жеттик, баарын эстеп, гилт деген пост жаздым. Түн ичинде башкача сезимдер болот экен, чын эле мындай күндө түштө же мындай башка учурларда ойлонсоң башкача ойлонот экенсиң, анан кечинде башкача ойлонот экенсиң. Сентименталдуу болуп калат экенбиз кечинде. Сезимтал. Сезимтал. Non-Stop'ту сагынып ыйлаган экенсиң. Моюнга аласың. Ооба. Максатты сагынган жокпузбу? Жок. Биз азыр деле чыгармачылыктан тышкары кээ бирки учурларда жолугуп калабыз, балким выступлениялар болобу же оюндар болобу, бир маарекелер болот, каналдар уюштурат. Мамилебиз түз. Мамилеңиз жакшы. Ооба, мамилебиз жакшы. Бири-бирибизге кеңеш беребиз. Мен көргөндө качан ырың чыгат дегенде жакында деп айткан, жакында эле. Эмнеге мамилеңер абдан жакшы болсо, социалдык тармактарда анын да баракчасында, сеникинде дагы сонун менин кесиптешим, партнерум, сагындым, ийгилик каалайм деген эч нерсе болгон жок. Бул жөн эле башка мындай адамдарга түрткү болот, балким кайрадан эле жазыпчы, силер кайра чогуу болгула деп жаза беришет экен да. Ошондуктан азырынча бири-бирибиз менен сүрөттү жүктөбөгөнгө аракет жасап атабыз. Максат Non-Stop дуэтинен кеткенде, Non-Stop дуэти тараганда сүйлөшкөн кызын ачыкка чыгарды. Инстаграмда абдан популярдуу болушту экөө. Бир 2-3 күн ошол маалда сени аягандар дагы болду. Ооба. Кандай кабыл алдың? Мындай башкача болот экенсиң, чыныгы эле себепти билбей эле адамдар Байкуш Чолпон бирдемени ойлоп таап эле кетти. жазып башташты. Анан кийин биз максатты эми жек көрөбүз дегендер дагы болду. Мен аларга баары жакшы, биз жөн гана чыгармачылык аркылуу мындай башка жолго түшүүнү туура келдик деп түшүндүрдүм. Бул тууралуу, бул темага пост да жаздым Инстаграмда. Анткени суроолор өтө көп болду. Ар бирине жооп бергенге мүмкүнчүлүк жок болду. 8 жыл аралыгында ортодо эч кандай бир сезимдин учкуну пайда болгон жокпу? Жаңы баштаганда эле бир нече жолу киного чакырган. Максат. Бирок ошол эле учурда биздин продюсерибиз бизди урушкан. Андай болбойт. Мамиле кура турган болсоңор, анда иштешпейбиз. Анткени ушундай мамиле биздин ишибизге тоскоол болот дегенде биз туура эле кабыл алганбыз. Токтотуп койгон турбайбы? Максат киного чакырганда бардың беле? Бир жолу баргам. Демек сага да жаккан турбайбы? Жок, бирок коллега катары эле кабыл алгам. Чогуу кино барганда, бирок адамдар башкача көрүшөт экен. Булар чогуу киного да барышат экен депчи. Анан кийин киного барганда албетте биз баарыбыз командабыз менен чогуу барчык. Продюсерибиз, менеджерибиз, анан төртүбүз. Максат өзүнчө эле сени чакырып атпады эле. Анан ал башында болчу да 8 жыл мурун. Андан кийин дагы. Андан кийин биз бир гана командабыз. 8 жыл бою экөөңөрдү жабыштырышты. Тажаган жоксуң? Ой, акырында тажап эле кеттик. Ар бир интервьюда эле ушул суроону бере берчи. Азыр мен да берип атам, Сиз да берип атасыз. Баарын эле. Мен суроону башка нукка бурайын деп атам. Элдин тилегин орундатып койсоңор эмне болмок эле? Албетте сүйүү болуш керек.
ошол эң туура нерсе. Ошондуктан ар бирибизге өз жарын, өз жарымын табууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Жөн эле элдер ушундай каалап атыптыр, андай нерсе болбойт да, туура эмес. 8 жыл аралыгында эч кандай ортодо сүйүү учкуну пайда болгон жок дегенге ишенбейм. Эмнеге? Анткени мен сени да жакшы билем, Максатты да жакшы билем. Эч нерсе болгон жок ортодо. Жок. Макул, ардактуу угармандар, ишенели. Чолпон Талипбек, ардактуу угармандар, эфирде Эркинбаев программасы. Биз болсо маекти улантабыз. Чолпон клипти көргөм, эң биринчилерден болуп, Тумар ТВда презентацияланган. Ооба. Абдан ачык эмеспи? Эмнеси ачык? Ачык клип эмеспи? Менин оюмча жок. Жок. Апаң кандай кабыл алат? Апама жакты клип. Ооба. Тайта Тайтама отдельно көрсөткөн жокмун, чын эле. көргөн жок экен. Ооба. Эмне көрсөткөн жоксуң? Уялдым. Демек ачык экен да клип. Балким кичине. Кичине, моюнга аласың. Ооба. Эмнеге андай клиптерге тартыласың? Эмнеге кыска кийесиң? Кыска эмес. Кандай эле ал жакта? Костюм ошондой, Ооба. Билбейм, стиль боюнча көңүл бурдуруу иштешкенбиз. үчүн же өзгөчөлөнүү үчүн Мага жарашат деп ойлойм, мындай стиль. ошондой стиль жарашат Ошондуктан. деп ойлойсуң. Атаңчы, өзүңдүн атаң клипти көрсө же кандай сезимдерде болду деп ойлойсуң? Ал сага маанилүүбү анын ою же маанилүү эмеспи? Ойлонуп турмун, чын эле. Сага анын ою маанилүү эмес. Же Азыркы маанилүү? учурда жок. Сен аны көргүң келеби? Той топур, жакшылыктарда кийин сен да турмушка чыгасың. Балдарыңды көрсөткүң келеби? Албетте көрсөтөм. Атанын орду башка деп өзүң айткансың. Бул туура деп ойлойм. Албетте бүт таарынычтарды Унутуш жойгонго аракет жасайм, унутуш керек. Албетте ал деле азыр карып деле калды. Билбейм. Канча деле карыган эмес болсо, канча жашта? Ой, 51 демеде. Туулган күнү качан билесиңби? Апрелде билем, бирок Датасын билбейт экенсиң да? датасын билбейт экенмин. Эсимде жок экен. Баары бир таарыныч бар да көкүрөгүңдө. Ошол нерсени байкап атам сөздөрүңөн. Кел унутабыз баардыгын. Таарынычтарды унуталыбы? Албетте. Сен өзү менен сүйлөштүң беле атаң менен чоңоюп калганда? Телефон аркылуу сүйлөшкөм. Ал Лужникиден сага гүл тапшырганда? Анда 19 жашта болчумун. Сүйлөшкөм. Ооба. Бирок азыр барып менин үй бүлө менен тааныштырам дегенде баш тарткам. Ал нерсеге даяр эмес болчумун. Өзүнүн үй бүлөсү бар да, Ооба. Канча баласы бар? Бир кызы бар. Бир кызы бар. Бир эле кызы бар. Анын дагы ал үйлөнгөн айымдын дагы 2 баласы бар. Силер Ошол жөнүндө төртөңөр бул билем. жакта. Ооба. Сахнага Лужникиге гүл көтөрүп келатканда дароо таандыңбы? Ооба, кантип тааныбайм? Атайым болсо. Таандым. Көзүңөн жаш кетти, ыйладың, Ооба. Тааныштарды унуталы, Менимче баардыгы жакшы болот мындан кийинкиси. Чолпон, дагы бир суроону абдан көптөн бери бергим келип жүрөт. Сүйүү жаатында. Эмнеге жалгызбыз ушул убакка чейин? Мүмкүн сен талаптарың абдан жогору мырзаларга коюлган. Жогору деп айтпайм, жөнөкөй эле талаптар, ар бир айым каалаган талаптар. Албетте эң негизгиси балким жөн эле ошол адамды жолуга элекмин. Ошол эле себеп менин оюмча. Бул буйрук да. Аракет кылып көрдүңбү же аракет кылган жоксуңбу? 8 жыл Максаттын жанында жанаша ырдасаң, көпчүлүк жигиттер экөөңөрдү кыз жигит деп ойлосо керек, Ооба. Бул дагы бир себептердин бири болду. Убакытка уктуруп жибердиң го дейм, Бирок баары алдыда башкача тез го Азанбекке. Азыр канчадасың? Баары кеч болгондой. Азыр канчадасың? 27-демин. Демек, келечек алдыда да ойлойсуң. Алдыда, албетте. Айымдарга ылайык келген талаптар деп айтып калдың. Айымдардын талаптарын көрдүк. Жакында Гүлзат Мамытбек интернет жылдызы талаптарын жарыялаган, Кандай талаптар экен? Ал жакта укмуш талаптар бар экен. Тааныш эмессиңби? Таанышмын, бирок социалдык тармактарда Талаптарын көргөн эмессиң? Көргөн эмесмин. Абдан көп талаптар бар экен. Андай адам барбы же жокпу деп да ойлонуп кеттим мен. Сеники кандай? Эң башкысы кандай адам болуш керек? 3 талабын айтсаң, 3 талабын. Жакшы адам болуш Чолпон керек. баары өзүн жакшы деп ойлойт.
баардыгы өзүн жакшымын деп ойлойт. Кандай болуш керек? Сөзүнө турган. Мен үчүн дагы боорукер болушу маанилүү. Мен ойлойм, добрый боорукер болот да, Мээримдүү. мээримдүү, ошо. Анда мээримдүү болуш керек. Мээримдүү болуш керек. Мээримдүү болуш керек. Анан кийин мындай ойлонсом айтып коем талаптар деп. Өзүм билбейт экенмин кандай талаптар коюш керек. Билбейсиңби? Демек сен Анан дагы менин оюмча чыныгы сүйүү ал ишеништин коштоосунда болот. Албетте. Анан кийин ал сага ишениш керек экен да. Бири-бирибизге ишениш керек. Ошо? Жакшы, 3 талапты араң айттың. Демек сен жалгыздыктан деле тажаган эмес окшойсуң да. Жок. Мага баары комфорттуу эле. Чын эле азыр өз жумушум менен элекмин, жашоо менен элекмин. Мен ойлойм, бул жашоодо сүйүүнү издебеш керек. Өзү келет. Өзү келет. Өзүңдү издеш керек. Өзүңдү издеш керек. Жок, сүйүү келбей калсачы эмне кыласың? Келет. Күтүп отура бересиң, анан бир күнү опа 45 деп. Опа, кош кел 45 жаш. Келбей калса эмне кыласың? Кудай сактасын. Кудай сактасын. Мен бирок ишенем. Өз адамыма сүйүүгө ишенем. Ошондуктан ошондой. Мен ойлойм, жөн эле мамиле куруу бул туура эмес нерсе. Кээ бирки адамдар айтышат, бейли эми шанс берип кой да, жаныңда бирөө болот дегенден мен алысмын. Мүмкүн бара-бара сүйүп кетесиң. Бир көрүп сүйүү болбойт да. Жок, бир көрүп балким сүйүү болбойт, бирок өз адамыңды сезесиң дегенге ишенем. Ушул жашка келип бир дагы өз адамыңды сезе алган жоксуңбу? Сезе албаптырмын. Мүмкүн сен таңан көңүл калып эле эркектердин баарын жолотпойсуң жаныңа. Кечирип кой, ушундай туура сурап бергениме. Түз эле суроо бергениме. Бирок мен айта албайм мындай бир эркектерге бир таарынычым бар деп, андай нерсе жок менде. Жакшы эле. Жок, таарыныч деп айткан жокмун. Досторум көп. Көңүлүң калып, анан жөн гана текшерип болушуң керек абдан. Балким ушул сапаттарына көңүл бөлүп, Ардактуу угармандар, бизде конокто Чолпон Талепбек рекламалык тынык болуп калыптыр. Андан соң угушалы биз менен бирге болуңуз. Эфирде Эркинбаев программасы. Фейди Тумар радиосу жана Тумар ТВда Crazy деген билдирүүсү менен 12 саат 46 минут эфирде Эркинбаев, бизде конокто Чолпон Талепбек. Чолпон, маанайлар кандай? Жакшы, рахмат. Маек жактыбы, жаккан жокпу? Өзгөчө маек экен, чын эле. Абдан эле ачык айтып салдым бардыгын деген жоксуңбу? Кээ бирки учурларда ойлонуп калып. Ошондой болдубу? Кыйнаган жокпуз, айтып коелу, баса белгилеп, Демек, келечекте укмуш сонурлар жаздырып, атактуу ырчы болгуң келет. Буюрса. Чет өлкөдө жашагым да келет деп айтканың бар эле. Балким чет өлкөгө барып тажрыйба алуу бул нерсе деле жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени бул жерде жүргөндө көрүнбөйт да өзүңдүн кемчиликтериң, балким бир жака барып окуп келгенден кийин балким чыгармачылык да өзгөрөт, жашоого болгон карашың да өзгөрөт. Мисалы кайсы өлкөлөргө баргың келет? Чыгыш өлкөлөрү, Европа сага жакыныраак экен да? Жакшы. Ада кандай пландарың бар турмушка? Демек азыр шашпайсың. Азыр шашпайм, чын эле. Бул нерсеге шашпаш керек деп ойлойм. Шашпайсың. Шашпа эле. Эң негизги талап бул өз адамыңды табуу. Ошондо баары өз орду менен болот. Кайда жүрөт болду экен ал, Ооба. Кандай болду экен ал адам? Кандай адам болду экен? Ойлоносуңбу, ойлонбойсуңбу? Ойлоном. Мага активдүү мырзалар жагат. Мындай жашоого караган позициялары активдүү болуш керек, спортко машыгыш керек. Мындай көп эле шуулдаган эмес, бирок өз позициясы бар да. Жөн эле күндү жумушка барып, келип деген жашоо анча жакпайт мага. Ошондуктан мындай активдүү спорт менен машыгып, жашоо позициясы, социалдык жашоого аралашкан ошондой адам керек экен да. Сага анын байлыгы, бийлиги маанилүү, маанилүү эмеспи? Жок дейсиң да азыр? Үйү болуш керекпи? Мен мурун жок деп айтчумун, бирок азыр ойлонуп калсам, адам 30га жеткенде албетте бир нерсеге жетиш керек. Ал мындай иштеп же реализация боло элекпи, карьерасынан бул нормалдуу эле көрүнүш деп ойлойм. Демек азыр карайсың. Бул бир мындай кантип айтсам, реализация потенциалына карайм. Чолпон, кимден улам
кайсы эркек сага, кайсы мырза үлгү болуп берди эле? Активдүү болуш керек, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп айтып атасың. Кимди үлгү тутуп атасың ушул мырзалардын сапатын санап атканда? Менин бактыма биздин үй бүлөдө абдан татыктуу мырзалар. Менин тайтам. Тайтаң атың ким? Канча жашта? Акжол. Жакшы ат бар экен, э? Ооба. Тайнем менен алар чогуу көп жыл жашады. Тайнем 17 жашында эле качып кеткен тайтам менен. Анткени сүйүү болду. Анан дагы тайтам ошол учурда мүмкүнчүлүгү жок болчу. Калым төлөш үчүн. Качып кеткен экен да. Анан кийин дагы тайнем дагы төрөлгөндө эле кудалап коюшат го. Ошондой адам бар болчу экен. Бирок каршы чыгып качып кетишкен. Кинодогудай го, э? Ооба. Тайтаң демек өзүң айтмакчы, өзүнүн сөзүнө турган, татыктуу. Өзүнө турган, ооба. Мен үчүн ар дайым эле тайтамдын жана тайнемдин үй бүлөсү мындай үлгү катары, мамилелери. Биз бир жака барганда, көлгө барганда дагы экөө сейилдеп, көп сүйлөшүп, Кудай жолуктурган түгөлөр турбайбы? Чын эле ушундай болуш керек. Кудай жолуктурган адамдар болсо, албетте баары ушундай болот деп ишенем. Мен дагы ушундай сүйүүгө ишенем. Анан дагы менин тайкелерим, алар деле менин мындай көз карашыма, менин становление личности, инсан болуп калып таанышына, инсан болуп калып таанышыма көп эле таасир берген. Бирок баарынан сенин ушундай акылдуу, таланттуу, ийгиликтүү болуп чоңоюшуңа тайнеңдин салымы чоң болуш керек. Тайнемдин, тайтамдын. Экөөнүкү бирдей. Ооба. Жакшы. Апаңды аяйсыңбы? Менимче канча тааныйм мен сени, дайыма ошо апаңды ойлоп, апаңды аяп, апаңа өзгөчө аяр мамиле кыласың. Апама жакынмын, чын эле. Кээ таң калышат. Күндүн ичинде мамаң менен канча жолу сүйлөшөсүң? Биз сүйлөшө беребиз. Кандай эртең менен кандай болду, кандай жеттиң, анан кийин эмне болду деп көп баарлашабыз. Анан кийин албетте мен аяганга аракет жасайм, көп нерсени өзүмө алганга, же сиңдилерибиз менен чогуу мындай дежурство кылып, мамам азыраак тамак жасасын, бул күнү сен жасайсың, экинчи күнү сен жасайсың деп кадимгидей айоо жакшы көрүү. Айоо демек жакшы көрүү, э? Апаң урушабы сени? Ачык эле сүйлөшүп атабыз. Ачык эле сүйлөшүп атабыз. Мамам мени абдан колдойт. Кичинекей кезимден эле сезген. Сабаган учур болгон эмес беле? Бир да жолу. Андай жок биздин үй бүлөдө. Бирок кээ бирки учурларда биз каалаганыбызды кылсаганда бир жолу айткан апам, ошо силерди сабаш эле керек болчу деп. Бирок андай нерсе эч качан болгон жок биздин үй бүлөдө. Түшүнүү мамиле, анан кийин колдоо, анан кийин бири-бирибиз менен көп сүйлөшөбүз. Бирдеме проблема болсо дагы сүйлөшкөнгө аракет жасайбыз. Жөн эле баарыбыз чогулуп сүйлөшөбүз. Ушундай проблема болду, кантип чечебиз деп. Баарыңар кыздар чогулуп сүйлөшөт экенсиңер да. Жакшы. Апаң негизи адатта кыргыздын үй бүлөлөрүндө апалар айтып калат кыздарына: "Кызым, убакыт келип калды." Жок. Турмушка айтабы, апаң айтпайбы? Апам айтпайт. Кээ бирки учурларда айтып калат: "Тигинин баласы жакшы бала экен. Силерди окуп тааныштырып көрбөйлүбү?" деп. Бирок мен мындай башкача эле ситуация болуп калат го. Мен элестете албайм ушинтип барып бирөө менен таанышып көргөн эмессиң. Эч качан. Жеңелериң да барып тааныштырган эмес эч ким. Бир жолу телефонду берген, анан жеңем айткан: "Сага бир мырза чалат" деп. Чалганда эле жакпай калган. Эмнеге? Кандай сүйлөткөн? Мындай сүйлөшкөндөн кийин мындай өзүң кандайсың, бүгүн канчада жолугабыз дегендей болду да. Мага жаккан жок. Жолукпайбыз деп койдум. Болду. Ошо мен унуттум. Ооба. Түшүнүктүү. Мындай жөп-жөнөкөй карапайым кыргыздын кызысың, бирок жан дүйнөң ушунчалык жөнөкөй эмес экен, байкашыма караганда. Ары татаал, ары кызыктуу, ары жомоктогудай. Сен дагы эле жомокто жашабайсыңбы? Жомокто жашоо деле жакшы да. Мен балким сиз айткан сүйүүгө ишенүү жомок болсо, анда жомокто жашайм. Жок, сүйүүгө ишениш керек, жакшы сүйүүнү таңазалап, аны баалаш керек. Бирок көптөгөн ойлорду мынтип алып карасам, кечирип кой, кичинекей кыздардыкындай сезилип атат да. Эмнеге? Билбейм.
мүмкүн сени ашкере эркелетип коюшкан, жеңил балким анан кийин мен дагы ушул тууралуу ойлонгом. Дайым эле опека көп болчу биздин үй бүлөдө. Анан кийин эле 19 жашымда мына чоңоюп баратканда нон стопко келип калдым. Бул жерде деле опека көп болду. Бизге бүт нерседен жардам берип, бир жака азыр чет өлкөгө чыгабыз десе, мен жалгыз корком да аэропорттон. Ар дайым биздин жаныбызда менеджерибиз бар болчу, ал аны ээрчип эле жүрө берчүмүн. Балким азыр убакыт келди, мындай кичине чоңоюш керек. Чоңоюш керек, өзүң колго алышың керек. Ооба. Жеке ырчы болдуң, буюрса баары жакшы болот. Менеджериң бар экен азыр, ал дагы сени колдоп коргойт да. Ооба. Кайра эле ошол ким бирөөнүн колдоосу болуп атса, Бирок бул жерде көп нерсени өзүм чечем да. Бирок организациялуу жок, андай эмес. Кандай болуп калат? Иш маселелерде менеджер жардам берет. Жакшы. Жеке ырчы болгон жакшы бекен? Жаман деп айта албайм. Жакшы. Мага жагып жатат. Ооба. Жакшы. Өз алдынча каражат таап, каражатты туура колдонууга аракет жасап, үйрөнүп. Жакшы, өсүү жолунда экенсиң да. Кийинки эмне жөнүндө болот? Дагы эмне мени таң калтырасың бизди? Азыр өзүмдү издеп жатам. Чыгармачылык тарапта ар кандай стилдерди көрүп, ырдап көрүп, айтпай эле коеюн азыр. Чыкканда келип презентациялаганда айтып берем. Макул. Дагы бир суроо узатып алайын, убакытыбыз аз калды. Биздикин той бизнес деп айтышат. Шоу бизнес эмес, той бизнес деп кошуласыңбы, кошулбайсыңбы? Кошулсам да, кошулбасам дагы ушундай азыр. Чын эле. Биздин артисттер чет өлкөлөрдө альбомду сатуудан акча тапса, бизде канчалык сени жакшылыктарына кыргыз эли чакырса, ошончолук каражат табасың. Бирок чын эле ушундай болуп атпайбы азыркы күндө? Демек, тойго көп чакырылган ырчы баарынан бай жана ийгиликтүү. Ооба. Мен сен тандаган багытты таап алдым окшойт. Сен дагы той бизнесин ылайык кырлар жаздырасыңбы? Айтпайм, мен мына башым менен эле той бизнеске кирип кетем. Мен үчүн чыгармачылык биринчи орунда. Бирок кээ бирки учурларда тойго чакырганда, жакшылыктарга чакырганда өзүм ыңгайсыз болуп калам да. Менин ырларыма балким кээ бирки учурларда кыйыныраак бийлегенге. Ошондо сурап калышат. Мындай ыр жазып берчи, ушундай ыр жазып келчи, ошого кандай сонун бийлемекпиз дегенде кээ бирки учурларда ойлонуп калам. Ушундай ыр деле керек го. Бирок мындай мен билбейм кандай талаптар той ыры. Бирок бийлегенге шаңдуураак ыр жаз деп айтышат. Дагы майда суроолорду узатып калайын. Кандайча? Рубрикабы? Жок, рубрика эмес. Бизге аз эле калды программанын соңуна, саналуу гана мүнөттөр. Кичинекейиңде ким эле сенин кумириң, кайсы ырчы? Риана. Азыр кумир тутпайм, чын эле. Көп эле ырчыларды угам. Мындай бир эле идеалдуу деп. Кичинекейиңде байлык тууралуу ойлондуң беле? Жок. Бакыт тууралуу? Ойлонгом. Келечек тууралуу? Ойлонгом. Бакыт анан келечек сен үчүн эмне эле кичинекейиңде? Мен чоңойгондо ырчы болом, көп саякаттарга чыгам. Билесизби, менин кичинекей кезимдеги кыялдарым орундалды. Бардыгы. Азыр деле орундалып жатат. Мен кичине кезимде саякат тууралуу программа көрүп атканда, мен ушундай жумушта иштесем кандай сонун болмок деп кыялданчумун. Чын эле ушул Жыргалаевда иштеп калдым. Жакшы. Канча өлкөнү көрдүңөр? Көп эле өлкө көрдүк, көп эле эл көрдүк, көп эле шаар көрдүк. Дагы баары алдыда деп айта алам. Анткени жакынкы арада Жыргалаевди улантабыз. Максат экөөң бар? Жок, максатсыз. Кичине башкача өзгөрүүлөр кирди. Алар тууралуу жакында социалдык тармактардан, биринчи коомдук каналдан, телеэфирден көрө аласыз. Демек, максат жок Жыргалаевдин жаңы чыгарылыштарында. Ооба, башкача болот. Макул. Ашканада кандайсың? Ашканада өтө эле мыктымын деп айта албайм, бирок керектүү учурларда тамак жасоону билем.
камыр жууруйсуң? Жок, камыр жуурганды билбейм. Борсокодо кандай камыр жуурулат билбейсиң? Билбейм. Мен ушундай болуп калыптыр. Биз келгенде эле апам даярдап коет, а биз кесип, жайып ушинтип жардам беребиз. Мындай тамак аштан пловду, ашты жакшы жасайм. Бир коноктор келерде ар дайым чолпон жасайт деп айтышат. Жакшы. Уй саганды Билбейм. билбейсиң. Айылдагы жашоодон коркосуңбу же коркпойсуңбу? Жанымда мени сүйгөн, мен аны сүйгөн адам болсо, албетте азыр айылда деле жашоо кандай жыргал. Интернет деле бар. Ага кошумча таза аба. Анан кийин кечинде сейилдөөгө мүмкүнчүлүк бар. Мен ойлойм. Сейилдегенге убакыт анан күч болсо, Ооба, ошолор эле болсо. Айылда жашоо оңой эмес. Да, мүмкүн күч калбай калат дейм да сейилдегенге. Чолпон, келип бергениңе терең ыраазычылык билдирем. Ооба, программа аяктап калды. Чоң рахмат, ийгиликтерди тилейбиз. Дайым бизди, кыргыз элин таң калтырып, суктантып жүрө бер. Чоң рахмат. Жолуң ачык болсун. Чоң рахмат Азамат Беке, сиздин шоуңузга дагы ийгилик. Рахмат. Дагы көп жакшы инсандар менен бизди тааныштырыңыз. Буйруса. Сен болсо кийинкиде жакшы жаңылык менен келесиң деген ойдомун. Буйруса. Ардактуу угармандар, Тумар ТВ жана Радио Тумарда эфирде Эркинбаев болду. Келерки бейшембиде көрүшөбүз. Буйруса, угушабыз. Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. Ар бейшемби саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы.